Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Феликс Кулов Сооронбай Жээнбековду сотко берет. Ал сөзүн Феликс мырза 2020-жылдын 15-октябрында бир топ аттуу баштуу адамдардын көзүнчө Сооронбай Жээнбековдун көзүнө карап туруп президенттик резиденциядан айткан. Ошол айткан сөзүнө туруп кагаздарын даярдап жаткандыр. Саясий ишмер Феликс Куловдун мындай билдирүүсүндө өлкөнү ушул кыйын акыбалга алып келгендиги, халыкка кыйынчылыкты кептеп, өлкөнү таштап кеткендиги чоң себеп болгон. Доомат Коичтун айтышында ал өлкөнү азыркы талаш тартыс маселелерди чоң көйгөй айлантпай, шайлоо күнүн тактап, шайлоону өткөзүп, жаңы президенттик түзүмдөн кийин жакшы сөзүн айтып кетсе болмок. Ошол күнү 15-октябрдагы саясий коомдук ишмерлердин жолугушуусунда Сооронбай Жээнбеков шайлоону өткөзүп коюп кетерин убада кылган. Андан жарым саат өтпөй сөзүнөн кайтып, отставкага кетүү жөнүндө арыз муунун жарыялаган. Ырайымдын операция «Ы» планы социалдык түйүндөрдө ырайым миллиондун түйүнчүктөрү түрүлүп, түрдүү түйүнчүктөрдү көрсөтөдө. Ар кандай түйүнчүктөрдүн ар кандай түрдүү сырлары бардай. Ачыл элек сандыкта бочул элек акчалар катылып жатат. Кечээ күнү республиканын коопсуздук комитетинин май куючу жайынан май куюп жаткан кезинде жанында айыл киши менен жүргөн жеринен Ырайым Матраимов коопсуздук комитетинин тергөө бөлүмүнүн кызматкерлеринин колуна түшүп берди. Ырас өзү келип калыптыр. Тергөөгө кирери менен мамлекетке 83 миллион сом акча каражатын мамлекеттин эсебине төгүп берген. Жалпы суммасы 2 миллиард сом акчаны ноябрь ай ичи төгүп берерин убада кылган. Дароо ырайымдын акча төгүп жатканы, ал күнөөсүн мойнуна алып жатканынан кабар берет. Дагы кандай көрсөтмөлөр болот, аны убакыт көрсөтөт. Өлкөнүн эки багыты бар, жүгүнүү же эркин жүрүү. Мындай эки багытты Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев Жогорку Кеңештин трибунасынан айтып чыкты. Ал бүгүн трибунага чыга турган ниети жок экенин айткан. Бирок анын кеп сөз айтышына бүгүнкү кырдаал жана Бирбол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов түрткү болгон. Өмүрбек Текебаевдин айтканы: "Биз бүгүнкү мыйзам менен кетсек, мыйзам таласында болобуз. Эгерде башка жолду сунуштагандардын жолу менен барсак, анда Түркмөнстандай болуп, өлкө башчысына жүгүнүп бересиңер. Азыр деле арабызда жүгүнүп бергендер жүрөт. Андыктан мыйзам таласына келели" деди. Албетте, Зарылбек Рысалиев окшогон кошоматчылар дагы чыгып, ишин эми баштап жаткан Садыр Жапаровду көлдүк экенине сыймыктанып, Жусуп Абдырахмановго теңеп жиберди. Эске сала кетсек, генерал Зарылбек Рысалиев уруулардын ана башчысы Азиз Батухаевди Манас аэропортуна чейин узатып жиберген. Урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, мен бүгүн сүйлөбөйүн дедим элем, суроо түз эфирден берилди, жооп бербей койсом болбойт. Мен кыргыз саясатчыларын коен жатагына чейин билем. Алтынбек Жапаров ары кыйшайганда оюнда эмне бар экенин билем, бери кыйшайганда эмне бар экенин билем. Ким эмне үчүн сүйлөп атат, ким эмне үчүн сүйлөбөй отурат, аны да билем. Мен эле эмес, ар бириңер билип калдыңар. Ар бириңер билип калдыңар. Жакшы ниетти айтып, жакшы максатты айтканы менен эмне каалап тургандыгыбызды биз баарыбыз билебиз. Пофамильно анын желанияларын перечинин айтып бер десеңер, мен аны да айтып берем. Бирок мен азыр биринчи муну айткым келет. Урматтуу төрага, депутаттар ант бергенден кийин ыйгарым укугуна киришет. Азыр эки коллегабыз ант бергени турат. Президент ант бергенден кийин ыйгарым укугуна киришет. Ага чейин ал анат каралбайт. Соттор ант бергенден кийин сот болуп эсептелинет. Ант бергенге чейин андай бийик, жооптуу кызмат эч кимге берилбейт. Өкмөт кечиктирилбестен 2 жуманын ичинде ант берилсин деп Конституцияда жазылып турат. Бул эми созулуп кеткенде. Ушундай кыйын кезде, ушундай жооптуу чечимдерди кабыл алган өкмөт эмне үчүн бул Конституцияга колун коюп элдин алдына ант берген жок? Мен биз так ошондон башташыбыз керек деп эсептейм. Так ошондон. Ант бул биздин президенттер айтмакчы. Ыйык нерсе. Ант өзүнө эле эмес. Керек болсо бала чакасына чейин антты бузса тиет. Биз бүгүн
оор кырдаалда законду эмне жазылса так ошону аткарышыбыз керек. Бизге болуп көрбөгөндө түркмөндөр акыл үйрөттү. Борбордук Азиянын 5 мамлекети бизге кайрылды. Кыргыз туугандар, жаңжалдан чыгабыз десеңер, конституцияңарды жакшыбы, жаманбы, кабыл алынган тартипти сактагыла деди. Ошол боюнча бийликти түптөгүлө деди. Биз үчүн силердеги тынччылык маанилүү деди. Түркмөндөр айтып атат. Башка жагын айтпай эле коелу. Бүт дүнөө айтты. Кандай эрежеңер болсо ошол боюнча аткаргыла. Мен түрмөдө болуп келдим. Ал жерде дагы эрежени сакташ керек экен. Сактабасаң просто уят болосуң. Биз мына ушул эрежелер менен азыр аракет кылсак, эч ким утулган тарапта, уткан тараптагы кыңк эте албайт. Эч кимге биз повод бербешибиз керек. Бүгүн биз президенттик шайлоону даярдашыбыз керек. 10 жыл мурунку конституция кабыл алгандар, 30 жыл мурунку конституция кабыл алгандар ушундай кырдаал кокусунан болуп калса, депутаттар шайлай албай кала турган болсо, автоматтык түрдө 8-чи күнү шайлоо жарыяланат. Борбордук шайлоо комиссиясы графигин түзүп, ишти баштайт деп айтып турат. Азыр бир талашып кетип калсак, эртең борбордук шайлоо комиссиясы иштин баштаганы турат. Биз депутаттар уят болобуз да. Ушул маселени чечип бере албай койгондугубузга. Эми максатты ачык керек да. Мен сүйлөбөй коеюн дедим эле, просто мүмкүндүк бербедиңер. Эки көз караш турат. Шайлоонун өз мөөнөтүндө өткөрүп, жаңы келген депутаттар элге берген убадасын аткарып, ким утуп келсе, конституциялык реформаны баштай берсин деген бир тарап турат. Экинчи, шайлоону өткөрбөйлүк, ар кандай шылтоо менен сырыф кылайлык, конституцияны уруп ойнобойлук. Элдин талабы деген талапка жамынып, өткөрбөй коюлук дагы накта президенттик бийлик формасын жасайлык деген тарап турат. Мен силерге гарантия менен айтам. Бул күндө өтөт, 1 жылда өтөт, 2 жылда өтөт, президенттик шайлоодо кирет. Мен адамдардын характерин билем, эмнеге жөндөндү экенин билем. Силер деле билип калдыңар. Эгер ошол система өтө турган болсо, бизде Өзбекстан эмес, Казакстан эмес, Түркмөнстан болот. Мына биз азыр характерибиз менен сыймыктанабыз. Көз каранды эмес, биздин депутаттар талашабыз дейбиз. Эгер андай тартип келе турган болсо, мына элге дагы мен жоопкерчилик менен айтам. Түркмөнстандын парламентинде болуп туруп, жүгүнүп туруп кол чыгап турасыңар. Бар арабызда жүгүнүп туруп кол чыга тургандар. Талап кылса жүгүнүп туруп, полусогнутым положение будет аплодировать. Келет ал. Келип атат. Каалоочулар айтып атат. Тандагыла. Эл журт, парламент. Эки жол бар. Тандап алгыла. Тура мени көбү күн ойлойт, туура эмес, конституцияны кабыл алып ушул талаш тартыш болуп атат деп. Экинчи жол да бар. Бул Түркмөнстандын жолу. Түп-түз кирип барасыңар. Көп күтпөйсүң, 1-2 жыл. 1-2 жыл. Мен адамдардын характерин эмнеге жөндөмдүү экенин, эмне ойлоп аткандарын билем. Силер да билесиңер. Кимдер бийликке келип аткысы келгенин билесиңер. Ал утулуп калса, башкасы келе турган, анысын да билебиз. Доронбек ака айткандай, шорду кыргызым. Просто выборың жок. Анысын тандасаң деле Мамайдын көрө, мунусын тандасаң деле Мамайдын көрө. Андан көрө ошол бүгүнкү система айдан ачык талашып, кыргыздын тег менталитетинде бар, кеңешип, кескен бармак оорубайт деген. Дейп, ушундай ачык системаны сактабайбызбы? Туура кемчилдиги бар конституциянын. Ошон үчүн 10 жылда карап көрөлүк. Бут кийимди кийсең деле кайсыл жери кысат, бир 10 жыл дегенде билинди. Кайсыл жерде кемчилдиги бар экенин баарыбыз билебиз. Ошол жерлерин оңдоп бербейбизби? Шайлоодон кийин. Шайлоо сөзсүз өтүш керек. Бул касалды айыктыруунун бир эле жолу бар. Диагноз так, лечениясы дайындалды. Бул шайлоо. Эл өзү тандап алыш керек. Кимди тандап алса, ошого ыраазы, 5 жыл ыраазы болуш керек. Болгону шайлоо ачык жана так өткөрүш керек. Эми борбордук шайлоо комиссиясы боюнча. Бул жерден депутаттар булардын моралдык укугу жок.
шайлоонун жарымы болгондо таратып жиберебиз деп айтып атпайбызбы? Анткени булар подкупты токтото алган жок дейт. Подкупты ким жасады? Биз жасадык. Биз эмне үчүн өзүбүздү токтотконубуз жок? Булар подкупты токтото албады дейт. 200 жолу МВДга, министрге, ген прокурорго кат жазыптыр. Алар токтото алган жок, аракет да кылган жок. Алар көзүн жумуп коюшту. Бүт мамлекеттик орган саботаж кылып атса, ошол жердеги 12 адам колунан эмне келет? Биз эмне үчүн өзүбүздүн жоопкерчилигибизди айтпайбыз? Силер жоопкерсиңер, силер карашыңар керек деп. Жоопкер болгон президент өзүнүн күнөөсүн сезди. Мен туура эмес кылып коюп турдум деп кетти. 200 кайрылууну аткарбай койгон өкмөт күнөөлүүмүн деп кетти. Эми биз дагы күнөөбүздү сезип алдында. Акыркы 3-4 маселе бар. Ушул маселени чечип туруп, башка сүйлөбөйбүз, башка жыйналбайбыз деп айтып туруп тарап кетпейликпи? 3-4 маселе бар, кечирилгис жасай турган. Менин кыскача айткан сөзүм сиздерге ушул. Келгиле биз маселени тез, ачык, өз абердин алдыбызда чечейлик. Убакыт тез өтөт. Эл тарых баарына баа берет. Көңүл бургандыгыңызга чоң рахмат. Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз.